түрк рунологиясында биз таап, биз жаңы оборотко киргизген, мындай илимий чөйрөгө тааныткан 13 жазуу биздин эсебибизде калды. Бул дагы бир кеп боло турган эле кеп, бирок кыргыз эч качан кеп кылбайт. Анан кийин Ташка чегилген жазуулар. ташка чегилген жазуулар. Илим деген ушундай бир кызык нерсе. Бир кызыгып алсаң, аягына чыкмайынча аракет жасап, ой ушунун артынан жүрө бересиң. Ушуну жазсам, тигини жазсам депчи. А калган нерселердин баардыгы маанисиз. Кыргыз тилинин тарыхый өнүгүшүндө 3 чоң этап бар. З доору, Д доору, анан кийин ый доору. Ошол жерде Барысбек Кагандын эстелиги бар. Барысбек Кагандын эстелиги түндүк Кавказияда Алтын көл деген жер бар. Ошодон табылган, алып келип ошого койгон. Саламатсыздарбы, урматтуу Эркин Тоо газетасынын сайтынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде мейманда белгилүү түрколог, филология илимдеринин доктору, профессор Кадыралы Коңкобаев агай. Кадыралы агай, биздин студиябызга куш келипсиз. Анда сизге мына биринчи суроолорумду бере берейин. Сиз агай мына көптөгөн жылдардан бери ушул байыркы түрк жазма эстеликтерин изилдеп келе жатасыз. Убагында мына Түштүк Сибир, Монголия, Борбор Азия өлкөлөрүнө чейин экспедицияларды уюштуруп барып келдиңиз. Анан ошол Орхон Енисей жазма эстеликтерин изилдөөдө бир кандай жаңы ийгиликтер, ачылыштар болду? Ушулар тууралуу айтып кеп Жакшы болот. Сиздин сурооңузга мындай бир түрдүү жооп берүү кыйын. Себеби мунун ушундай бир белгисиз жазуулардын табылгандыгы абдан табышмак болгон. Муну деген швед офицери туткунга түшүп, орус-швед согушунда Страленберг деген Сибирге сүргүнгө айдалып, андан кийин анын артынан 1720-жылы Петр биринчи жалдап келип, Сибирдеги чыгыш жактарын, биздин коңшу элдердин Сибир жактарды үйрөнсөк болот эле, ошолор кандай болот деп, Мессершмитт деген ботаник адамды алып келип, ал киши 6 жыл Сибирде жүргөн. 1717-жылы Петербургка келип, 1720-жылы 20-февралда Тобольго келген, азыркы Түмен шаарына. Түмен шаарыначы. Анан ошондон баштап бул башталып, анан ал Страленберг менен таанышып, ошондой бир ал киши айтып берет да, ушундай бир кызык чиймелери бар. Биздин бул Батыш Европа мамлекеттериндеги айрым рун жазуулар деп коюшкан. Ушундай жазууларга окшогон жазуулар бар деп айтып, анан ал Мессершмитт Страленбергди өзүнүн немесине катыштырып, атайын Петербургтан уруксат алып туруп анан катыштырган. Себеби ал туткун сүргүндө жүргөн аскер да. Анан ушундай жагдайдан ошол 18-кылымдын баштарында европалыктарга тааныш болгон. Европалыктар анан Европада жарыялашкан. Анан кийин биз ошол жактан чыксак керек. Же биздин бир кандайдыр нерсе себеби биздин рун жазуулар ушул жакта да бар экен деген көп божомолдор болгон. Бирок ошентип жүрүп отуруп, акыры 1893-жылы Петербургда өзү немис тектүү Василий Радлов муну окууга аракет жасаган, дешифровка кылганга эмне деген жазуу экен бул аракет депчи. Болжол 100-150 жылдан кийин ушундай аракеттер болуп атат да. Анан кийин Даниялык мыкты синолог Вильгельм Томсон деген киши дагы окумуштуу, Данияда окуп, анан ошол ал синолог болгондуктан биздин жанакы Орхон жазуу эстеликтеринде эки бетине сомдолгон 4 кыздуу бет жалпак таштардын
эки бетинде белгисиз урун тамгалар менен жазылган европалыктардын тилинен. Ал эми аркы эки бетинде кытайчасы жазылган да. Анан ошондон кытайчадан кытай тилин билген синолог Вильгельм Томсон түрк деген сөз окуган. Дагы 3-4 сөздү окуп, ошонун натыйжасында деп бер жак тамгаларды салыштырып жүрүп отуруп ачкычын тапкан. Ошондой эле ачкычты Радловдо тапкан, бирок 2 ай мурда Данияда Вильгельм Томсон муну жарыялаган. Кийин 2 айдан кийин Петербургда Радловдагы тиги Томсондун тамгалары тапкан, мындай тамга болуш керек деп окуштун натыйжасында бул түрктөрдүн жазуусу экен деген нерсе 1893-жылы белгилүү болду. Бул түрктөрдүн жазганы турбайбы. Ага чейин баардыгы эле биз жапайлар, варварлар тигиндей мындай деген ар кандай божомол сөздөрдү айтып келишкен да. Анан эми негизинде бул жазуу эстеликтер эстеликтердин изилдөө жагы дагы, алардын пайда болушу, таралышы жагынан дагы баягы маалыматтар белгисиз болгондуктан, ал тексттер жакшы толук окулбагандыктын натыйжасында ар кандай илимий божомолдор көп болгон. Ошол божомолдордун баардыгын улам түркология, синология, ориенталистика илимдери улам күчөгөндүктүн натыйжасында ошол 1893-жылдан кийин буларга кызыккандар көп болуп, орус өзгөчө орус түркологиясы, Петербургдагы орус түркологиясында булар Милерянский, Радлов, анан кийин Радловдун окуучусу Малов мына совет доорунда. Андан кийин ошолордон тармактанып жүрүп отуруп, анан бул окулгандан кийин Хусейин Намук Орхун деген Бесим Аталай деген Түркиянын түрколог мыкты окумуштуулары кызыгып, улам жарыяланып отуруп, Радлов биринчи атласты жарыялаган. Атлас ошол учурдагы 1900-жылдардагы Орхун Енисей жазуулары боюнча маалыматтар табылган таштакы жазуулар, ошолордун сүрөттөрүн мүмкүн болушунча кандай окула тургандыктарын аракеттери болгон да. Анан кийин бул жазуулардын ошол 40-50-жылдардагы учурунда Радловдун окуучусу Малов Сергей Ефимович Петербургдагы публичный китапканада илимий кызматкер болгон, чыгыш институтунда да иштеген, бул атактуу киши болгон. Анан кийин бул киши көпчүлүк ошол өз учурундагы табылган жазма эстеликтердин дээрлик баардыгын окуган. Натыйжада анан жаңы көз караштар, булар түрктөрдүкү деген да. Эми бул жерде түрк элдериники дегенде Вот ошону сурайын дедим да сизден. Түрктөрдүкү дегенде, мына кимдердики, кайсы элдердики? Эми бул жерде мындай да, тилдин деген адамзаттын, ар бир элдин, ошол элдин бир мүчөсү болгон ар бир адамдын экиден тили болот. Бир тили эненин сүтү менен келген элдик ооз-эки тили же эне тил. Бул ооз-эки колдонула берген. Ал эми экинчиси жазма адабий тил. Жазма адабий тил качан пайда болот? Бул качан ганакей мамлекет болгондо мажбурлук, керектөөчүлүк, муктаждыктын натыйжасында жазма тил чыгат. Жазма тил элдик ооз-эки тилдин негизинде түзүлгөн, ошол айтылган сөздөрдү колдонулган коммуникативдик каражаттардын баардыгын кагазга түшүрүш үчүн алфавит ойлоп чыгышкан. Бул алфавит менен ошол мамлекеттик башкаруудагы ар кандай кабарлардын баардыгын ошол тилде жаза башташкан. Мамлекет болгондугу үчүн жазма тил муктаждыгы чыккан. 89-жыл 23-сентябрь күнү Кыргыз Республикасынын жогорку Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын жогорку кеңеши токтом кабыл алып, кыргыз тилин расмий түрдө мамлекеттик тил деп жарыялады.
Ооба. Мына ошондон бери 34-35 жылга кетип атабыз биз. Ооба. Мына ошондон бери кыргыз адабий тили бул жазма тил, мамлекеттик тил деген макамга ээ болду да. Ооба. Мына ушундай жагдайлардан муктаждыктын натыйжасында жазма тил чыккан. Анан эми мына береки биз ушул кезге чейин келе жаткан Орхон Енисей жазма эстеликтери деген тил, мунун бир канча аттары бар. Бизге чейинчи. Түркология илиминде Орхон жазма эстеликтери, Енисей жазма эстеликтери, байыркы түрк жазма эстеликтери, түрк руна жазма эстеликтери деген сыяктуу ар кандай аттар менен аталып келген да. Бирок булардын ар бир мамлекет бар дебедик. Мамлекеттерге наты тиешелүү, мамлекеттин пайда болушуна байланыштуу депчи. Мисалы үчүн болжол менен 6-кылымдардан баштап бул азыркы түрк элдеринин түрк элдери бир канча мамлекеттерди курган. Бул 1651-52 жылдарда курулган түрк каганаты деген мамлекет болгон. Ошол каганаттын курамында бунун аймагы абдан кеңири болгон. Азыркы тарыхый Алтай деген аймакты камтып турганда, кийин булар өз ара ынтымакка келе алышпай экиге бөлүнгөн. 663 жылдан баштапчы. Натыйжада чыгыш түрк каганаты, батыш түрк каганаты деп экиге бөлүнгөн. Булардын аймагы азыркы ошол тет эле Ирак чыгыштардан баштап Казар деңизи, Каспий деңиздерине чейин бүт ошондой аймакты ээлеп турган мамлекет болгон. Бул мамлекет 745-жылга чейин 3 түрк мамлекети жашады. Тили кайсы болгон ошолордун? Ар бир мамлекеттин негизги куруучу эли болгон. Ал эл, мисалы үчүн, Көктүрк каганатын, чыгыш Көктүрк, батыш Көктүрк каганаттарынын негизги куруучулары бул Огуз түрк элдери болгон. Ал Огуз түрк элдери деген азыркы алардын Огуздардын тукумдары азербайжандар, түркмөндөр, Түркиянын түрктөрү, гагауздар, Кытайда жашаган салар деген эл. Булар ошо Огуз түрк элдери болуп эсептелет. Көктүрк каганаттарын кургандар Огуздар болгон негизинен. Бирок анын курамында кыргыздар, кыпчактар, азыркы түрк элдеринин ата бабаларынын баардыгы ошолорго баш ийген. Кийин өз ара мамлекеттер бирине бири келишпей 745-жылы түрк каганаты кыйрап, батыш түрк каганаты кыйрап, анын ордуна чыгыш түрк каганаты кыйрап, анын ордуна уйгур каганаты курулган. Уйгур каганаты 840-жылга чейин жашаган. Кыргыздар менен уйгур каганатынын ортосундагы 20 жылдан ашык убакыттын ичиндеги согуштардын натыйжасында 840-жылы уйгур каганатын кыргыздар жеңип, анын ордуна кыргыз каганаты орногон. Кээ бир маалыматтар боюнча бул 890-жылдарга чейин жашаган тигинде мындай деген көп бар. Бирок мына береки Енисей жазма эстеликтеринин таралыш географиясына карасак, азыркы таралыш ареалдарына карасак, бул бир жагынан азыркы батыш Монголия, түштүк Сибир аймагынын баардыгы, ошонун ичинде Жети суу аймагы, кыргыздар мурда жашаган аймак. Ошолордун ичинде азыркы Талас өрөөнүндөгү 25 жазма эстелик, 22 жазма эстелик азыркы Кочкор өрөөнүндө табылган, Кубат Табалды деп тапкан жазуулар. Андан кийин Чийин-таш деген Ысык-Көлдө Ак өлеңдүн үстүндө Чийин-таш деген жерде 2 чоң жазуу бар. Баткендеги кичинекей бир элемент тамгалары бар. Ушул майда барат жазуулар көп да. Анан кийин ошол жазуулардын кечиресиз, баардыгы эми азыр иликтенип окулуп чыктыбы бүтүп же дагы эми булардын баары табылган таштагы жазуулар, буюмдагы жазуулардын баардыгы окулуп чыкты азыр. окулуп чыкты. Бир эмес, бир канча жолдон окулуп чыкты. Ошолордун эң акыркы окулгандары биз кыргыздардыкы болду.
кыргыздар. Ал мен тарбиялаган, Жеңиз Алжылмаз тарбиялаган биздин кыргыз жигиттери. Ошолордун ичинде Нурдин Усеев, Негизбек Шабданалиев, дагы бир топ окумуштууларыбыз бар, окуучуларыбыз. Азыр Орхон Енисей жазуу эстеликтерин абдан жакшы өздөштүргөн, окуй алган, изилдей алган, ошолордун алдыңкы сабына Нурдин Усеев, Негизбек Шабданалиевдер чыкты. Биз эми азыркы ийгиликтер кандай деп айтып атпайсыңбы? Бул ийгиликтер деген Кыргызстан бул Манас университетиндеги түркология бөлүмү ачылгандан кийин ошол жерде мен 16 жыл иштедим. Анан ошол жерде окуткан Түркиядан Жеңиз Алжылмаз деген азыркы Улуудак университетинин профессору бар. Ошол келип, бир топ атактуу түркологдор Тунжер Күлөнсой, Ахмет Бижан Ержуласын, Лейла Каракан сыяктуу окумуштуулар келип биз чогуу иштедик. Ошонун натыйжасында Манас университетинин түркология бөлүмүнүн ачылышынын натыйжасында Кыргызстан түрк элдери колдонгон байыркы жазма эстеликтердин тилин ар тараптан окуй ала турган, изилдөөгө дарамети жете турган окуучуларды биз дайындадык. Ошол окуучуларды даярдап калганыбыз бүгүнкү Кыргызстан бул жазма эстеликтерди изилдөө жагынан Кыргызстан азыр дүйнөдөгү алдыңкы катардагылардын элдер, мамлекеттердин катарына кошулдук деп мактансак болот. Себеби мен айткан жок, муну деген ошол башка мамлекеттеги түркологдор айтышат да, алар иши Кулкобаевдин группасы деп коюшат экен. Анан ошентип айтып калганынан мен айтып атам да. Ага кечиресиз дагы, ошол байыркы кыргыз тилинде баягы жазылган даректерде, ошол баяндарда эмнелер жөнүндө жазылыптыр? Бир кызыктуу болуш үчүн бир айта кетсеңиз, бир маанилеринен дагы. Себеби көпчүлүк эл билбейт муну. Окулду, жазылды эле дейбиз, ошондой эмнелер жөнүндө маалымдалат? Эми мындай да, бүгүнкү ошол Орхон Енисей жазма эстеликтери дегендердин саны 700дөн ашты. Бүт дүйнөдөгү Азия материгиндеги ошондой жазуулардын саны Чогултканда баарын, баарын чогултканда 700дөн ашты. Ошолордун баардыгын мен болжол менен 40 жылга жакын убакыттын ичинде ошонун баардыгын Кыргызстанда биз чогултуп, ошолорду биз 7 том ошол байыркы түрк жазма эстеликтерин атлас деп түркчө, орусча чыгарып, эми ошолордун баардыгын окуп, чогултуп, анан 7 том жасап, биринчи томун чыгардык. 2 жыл болду чыгып, 2 жылга жакындап калды. Ошол биринчи томдун ичинде 115 жазуу бар. Эми калган томдордун ичинде дагы ошол 700дөн ашык жазма эстеликтердин баардыгы бөлүнүп, ар бири 400 беттин тегерегиндеги түстүү сүрөттөр аркылуу бүт энциклопедиялык маалыматтар. Мисалы үчүн бир жазуу эстеликти 10 киши окуса, 10 кишинин окуган тең кандай окуганы, кандай тамгалаштырганы, ошолордун баардыгын бердик. Акырында биз өзүбүздүн окуганыбызды, өзүбүздүн бүгүнкү күндөгү түркология, түрк рунология илиминин жетишкендиктеринин натыйжасында ошолордун баардыгын бир окуп, акыркы жылы окуп, биз ошол китептерге киргиздик. Эми ошо биринчи том чыкты. Кыргызстанда кыргыз элинин айрым интеллигенция өкүлдөрү кармап коет дагы, жакшы экен дейт. Бирок бирөө дагы тигиндей мындай деп айтышпайт бизде, негедир ушундай да. Эмне ушундай экенин мен билбейм. А бирок башка мамлекеттеги Америкабы, Европабы, Кытайбы, Япониябы, башка түрк мамлекеттери, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, Түркияда бул нерсенин чыгышын абдан жакшы кабыл алышты. Биз үчүн бир сыйлык берүү же мактап коюу кеп эмес. Кеп деген, мисалы үчүн Радылов ошондой атлас чыгарган учурунда. Кийин Маловдун Орхун Енисей, Орхун Кусейин Намык, Орхун Түркияда ушундай Мелеранскийлердин учурунда атластар чыккан. Казактар чыгарды, мына кийинки
2000-жылдардачы. Бирок ошолордун баардыгын биз байкаштырып келип, тажрыйбаларды колдонуу аркылуу биз ошол 700-гө жакын жазма эстеликтин ар бири жөнүндө каяктан табылган, кайсы жерде турат, сакталышы кандай, жоголду, табылдыбы деген сыяктуу жанакы GPS деген кантип GPS аркылуу таап алса болот. Ошолордон бери жазып, анан транслитерация деп коет, транскрипция деп коет. Анан ошолордун котормолору кандай болгон, бизге чейинкилер кантип которгон, биз кантип котордук деген сыяктуу бүт маалыматтардын баары камтылган да. Мына ушул жагы менен бир кол китеп катары, бир справочник, бир билги китеби катары бул абдан маанилүү деп биз эсептейбиз. Ооба, бирок ал өтө эле аз санда чыкса керек. Мына көпчүлүк эл аны менен тааныш эмес, билбейт. Ошону жайылтуу, дагы басып чыгаруу, элге таратуу жагындагы бир Эми мен мына Эмилбек мырза айтайынбы? Кыргызстандын ушул иштердин илимий экспедицияларына ошонун аткарылышына, басылышына мына Сооронбай Жээнбеков жардам берди. Биринчи мындай проба басылыштарына Эл аралык түрк академиясы, академиясынын мурдагы президенти Шакир Ибраев бир жолу экспедицияны мындай төлөп берди чыгымдарын. Андан кийин Эл аралык түрк академиясынын Дархан Кыдыралы деген мында мурдакы президенти ошол жигит 2 жолу түркчө, орусчасын чыгарды 300 экземплярдан. Ал эми кийинки 7 томдуктун биринчи тому болгон китепти Сооронбай Жээнбековдун мурдагы президентибиздин фондусу төлөдү. Натыйжада биринчи том чыкты. Калган томдору акча жоктуктан дагы эле чыкпай дагы эле чыкпай жатат. Ошолорду чыгарыш керек. Булардын баардыгын сөздөрү бар. Анан биз буларды деген Кудай буйруса калган 6 томду орусча чыгаралык деген ниетибиз бар. Ошонун эле жанында ошол биринчи томду англис тилине да которуп койдук. Себеби андан кийин муну деген түрк тилине биринчи томда которулган. Калган томдорун дагы ошо окуучуларым менен биз баарыбыз түркчө билебиз. Менин окуучуларым түрктөрдөн да мыкты билет, түрк тилинчи. Себеби Манас университет түркология бөлүмүндө окушту да. Анан кийин биз түркчө дагы түркчөсүн да даярдап атабыз. Кудай буйруп бир болбосо бир орусча анан кийин түркчө чыгып калса, бул мисалы үчүн биз ал жолду басып өттүк. Мага жана менин окуучуларыма булардын кереги жок. Булар элге, кыргыз мамлекетине, түрк мамлекеттерине, түрк элдеринин баардыгына бир билги китеби катары өзгөчө керек да. Себеби мамлекет сыймыктана турган, эл сыймыктана турган нерсе ошо биздин мамлекеттерден калган жазма тилибиздин эстеликтери. Анан жана суроо берип атпайсыңбы? Ошол жазма эстеликтерде эмнелер жөнүндө жазылган? Ошол эмне жөнүндө? Ошол кызык да. Бул деген ошол мен уюштурган экспедициялар жаңы 13 жазуу таптык. Каерден таптыңыз? Алтайдан таптык. Алтайдан. Ошонун 13-сүсү биздин Бишкекте Чийинташтан таптык. Ал бир эле сөз жазылган. Атым деген таштын бетинде Чийинташта турат. Анан калган 12син 11-жылы бир жазуу таптык, 13-жылы 11 жазуу таптык. Ошентип түрк хронологиясында биз жаңы оборотко киргизген, мындай илимий чөйрөгө тааныткан 13 жазуу биздин эсебибизде калды. Бул дагы бир кеп боло турган эле кеп, бирок кыргыз эч качан кеп кылбайт. Анан кийин ташка чегилген жазуулар. Ташка чегилген жазуулар. Алтайда кыдырып жүрүп. Анан кийин алар эмне ачык асманда эле жатып туруп, жерди казып таптыңыздар болот. Ал деген бизге деген жардам берген Борис Киндиков деген өзү бир энтузиаст, ушундай бир хоббист жигит киши бар. Негизинен ошол менен ошол жол көрсөтүп, ошонун натыйжасында биз таптык.
ошол көргөзүп болбосо башка жерге барып кантип издейсиң? ооба. Каякта экенчи? Каяктан Ошол билесиз? көргөзүп анан анын баары жогун анча мынча колубуздан келишинче каржыладык анычы. Анан ошентип жүрүп таптык, тоо таштардын баарын кыдырып, ачка ток калып, Ооба. бир ташты изилдейбиз, табабыз деп жүрүп, мен суу курунуп, талаада чатырда бир жума калдым. Оорупчу. Ушундай жагдайларды башыбыздан өткөрдүк. А бирок тигинтик, мынтик деп мен эч кимге милдет кылган эмесмин. Мындан кийин да милдет кылбайбыз. Тапкан ташаганыбызды айтор ушуларга жумшадык бизчи. Анан илим деген ушундай бир кызык нерсе. Бир кызыгып алсаң, аягына чыкмайынча аракет жасап, ой ушунун артынан жүрө бересиң. Ушуну жасасам, тигини жасасам депчи. А калган нерселердин баардыгы маанисиз. Ошондуктан ушул 7 томдон турган байыркы түрк жазма эстеликтеринин баардыгы орусча, кыргызча чыгып калса, эң биринчи иретте кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин сыймыгы боло турган нерселер. Кыргыздар чыгарган ушундай депчи. Кыргыздар жөнүндө жазылган маалымат болуп атпайбы ал, Ооба. Ошонун Мамлекеттердин эстелиги. сөз галаксып Кыргыз- дагы айтылбай кетти. Кыргыз каганатынын эстелиги да бул. Ооба. Каганаттын биринчи далили, каганат болгондугун биринчи далили дагы 400-гө жакын Енисей жазма эстеликтер кыргыз каганатынын мына эй кыргыз, мына сенин жазууң деп турганчы. Анан кийин ошол биринчи томго башында биз деле тартынып жүрдүк. Бул кыргыздын жазуусу же түрк деп эле биз деле жүрө беребиз депчи. Анан ошо биринчи томдун башына биз ошол авторлор Негизбек Шабданалиев, Нурдин Исаевич окуучу менен баш сөздү даярдап атканда ошону атай жаздык. Себеби бир ата бир эненин, бир уул бир кыздын атасы энеси бар. Мамлекеттин дагы курган эли бар. Эли бар. Ошол курган элдер, ошол мамлекеттердин жазуулары, ошол мамлекетти курган элдин жазуулары. Жанакы түрк каганаты, чыгыш түрк каганаты, батыш түрк каганаты дегендеги эстеликтердин баардыгы жалпы түрк элдерине бирдей эстелик болуп эсептелсе дагы, алардын эң негизги ээси бул Оғуз түрк элдери. Оғуз түрк элдери курган түрк каганаты үч мамлекет. Андан кийинки уйгур каганатынын доорунда бир 100-гө жакын эстелик бар. Алар уйгур каганатынын доорундагы уйгур элинин маданиятынын мамлекетинин эстелиги. Андан кийин 400-дүн тегерегиндеги Енисей жазма эстеликтери деген бар. Булар нукура кыргыз элинин жазма адабий тили. Кыргыздар сыймыктана турган. Биз мына береки 5-кылымдан 12-кылымдын аягы 13-кылымдарга чейин момундай жазма эстеликтерди колдондук деген эл эң биринчи иретте кыргыздар. Ошолорду биз биринчи томдун башына жаздык. Анан кийин мындан кийин менин окуучум жана Нурдин Усеев атайын Енисей жазма эстеликтери деп магистрдик диссертациясын, PhD докторлук диссертациясын жазып даярдады. 2 том килейген китеп, ар бири 800 бет, 600-700 беттен турган. Манас университети өкүнүчтүүсү 30 гана экземплярдан китеп чыгарды. Ошол китептер анда ал Нурдин Усеев менин окуучум ачык эле жазды. Енисей кыргыз каганатынын доорундагы байыркы кыргыз жазма тили депчи. 2 том тең ошондой деп аталат. Анан кийин бул чоң жаңылык. Аны тим эле колдон буттан алып көбөйтүп чыгарып сыймыктана турган иш экен го. Биз мактана турган. Ал жигит азыр эми Кыргызстанда Манас университетинде иштечү, ошону бүткөн. Ошол жерде доцент милдетин аткаруучуга чейин болду. Азыр 1 жылдан ашты. Астанага эл аралык түрк академиясы чакырып кетип, ал ошол жакта иштеп атат. Абдан жакшы иштеп атат. Көп жумуштарды жасап атат. Эми
Ушулардын баарын айткандан кийин мен бир нерсеге дагы жооп бере кетейин. Ичинде эмнелер жазылган деп атпайсызбы? Ошол утуруп калып калып атат. Ошону айтыңыз. Мунун ошол кыргыздыгы экендиги ошо жазма эстеликтерден дагы байкалат. Мына бирээки Алтайдын Чүй деген өрөөнүндө Жалгыз Дөбө деген бир дөбө бар. Кең талаа Чүйдүн, Алтайдын Чүйүнүн кең талаасында бир Жалгыз Дөбө деген, Жалгыз Төбө деген бир дөбө бар. Ошонун ичинде бир жазуу бар. Аюунун сүрөтү тартылган. Анан кийин ошол жерде бир жазуу бар да. Ошол жазуудагы нерсе аюуну адык деп жазган. Адык. Анан кийин кичирейткен белги бар кыргыз тилинде деле. Кине деген байыркы түркчөдө мүчө бар, байыркы кыргыз тилинде. Ошол мүчөнү жалгаганда адык эне деген неме бар да. Адык аюу эне деген сөз бар. Ошол адык аюу адык эне деген сөздү кийин мындай сөздөрдүн бири-биринен тыбыштык айкашуунун натыйжасында адык эне адигине болуп кеткен да. Адигине. Адык деген аюу деген сөз. Байыркы кыргыз тили 3 чоң доорду басып өткөн. Биринчи байыркы кыргыз тили з тил болгон. Аюуну азык деген. Азык. Анан кийин аюуну адык деген. Анан кийин з д болуп атат да. Анан кийин биз булардын баарын азыр мурдакы немелер, мисалы үчүн коёнду козон деген. Байыркы кыргыздар. Андан кийин кодон деди. Жана адык деген сыяктуучу. Анан кийин коён деди. Ый. Мисалы үчүн кыргыз тилинин тарыхый өнүгүшүндө 3 чоң этап бар. З доору, д доору, анан кийин ый доору. Булардын ар биринин өзүнүн тарыхый негиздемелери бар. Ошолорго караганда адык эне деген дагы ошол ортоңку доорго туш келет дагы. Куддум кыргызга гана орто кылымдардагы доорго туш келет дагы. Кыргыз тилинин д учурун билдирет да. Адык эне адигине болуп калган. А мына бүгүнкү адигинелердин чыккан эмес. Ал бүгүнкү адигине дегенге чейин эле адык эне болгондугунун белгиси ошол. Анан кийин дагы бир нерсе, ошо Алтайда биз тапкан бир жазуу. Түкө битидим дейт. Түкө мен битидим дейт. Ал деген мисалы үчүн адамдардын аты, мисалы үчүн Темир же дагы тиг эткен башка аттарды келгенде Туке, биз Каке тигиндей мындай дей беребиз го. Ошондой бир тиг эткен кыргыздын аты балким Темирдир. Түкө деп кайрылган. Түкө деген сөз жазылган. Мен битидим дейт. Мен чийдим деген. Ошо чийдим дегенде 3 бир жаа тарткан кыргыз турат, калпагы менен. Ооба. Анан ошол бир эликтерди, кийиктерди атап атат да, жаа менен. Анан ошол жерде турат да, түкө мен битидим дейт. Түкө мен чийдим деп. Мен чийдим деп айтып атат. Ооба. Ушундай кыргыздын эне мен өлдүм, менин артымда дейт. Булар ошо түрк жазууларынын бир өзгөчөлүгү 3-үнчү жак менен айтат да. 3-үнчү жак менен айтканда менин мынча балам бар эле, мынча кызым бар эле, тигинтим эле, мынтим эле деп ошонун атынан кийинки киши көзү тирүү киши жазат да. Баласы тукумдар жазат. Анан менин мынча балам бар эле, мынча дүйнөм бар эле, тигинде мындай деген ошо окшогон эпитапийный жазуулар дейт. Баягы эстеликтерге коюлган таштакы жазуулар сыяктуу. Мен булардын баардыгы тексттерди мен жиберейин. Ошолорду барып элге көргөзсөңөр, сайтыңарга койсоңор. Ооба, сайтыбызга коелу. Себеби менде аябай сүрөттөр аябай көп. Мен жалгыз эле өзүмдүн окуучуларым менен эмес, Дмитрий Васильев, Игорь Кармушин, Виктор Путанаев, дагы башкалар сыяктуу кишилер менен дагы бир канча жолдон экспедицияларга чыктым. Мен биринчи ушундай экспедицияга
октябрдын 24-нөн ноябрдын 10-на чейин биринчи жолу 1987-жылы Монголияга экспедиция барган. Союздун кезинде. СССР учурунда. СССРдин учурунда. Ошондо академия 2 жыл уруксат сурап, Айдархан Молдокулов деген биздин вице-президент бар эле. Ошол киши 2 жыл кат жазып атып, Москвада мен 2 ай сурасам, 2 жумага экспедицияга уруксат алып берген. Кышындасы 30 градус суукта Монголиянын баарын кыдырып, биринчи ошо Көктүрк Тоникук жазма эстелигин биринчи жолу көрүп, аябай таң калып келгем да. Анан кийин көп кыдырдык, баарын көрдүк, чийдик, тарттык, эмнени гана көргөн жокпуз. Бирок бүгүнкү күндүн натыйжасы 40 жылдын ичиндеги чогултулган Орхун Ийсе жазуу эстеликтери деген жана 7 том китеп болуп турат. Даяр турат деңиз. Эми ушулардын баардыгы Кудай буйрса бир күн чыгат. Аны чыгарып, мына музей сыяктуу эле коюп алышыбыз керек экен, маңдайыбызга коюп, эл келип көрө турган кылып чыгарабайсызбы? Китеп кылып чыгарганда дагы жете бербейт ал. Ал бир табиғи эмгек экен да, ал бир караңыз. Ошондой кылып дагы ойлодум мен. 2011-жылы түркиялык окумуштуу Жеңиз Алжылмаз, Осмон Мерттер менен аларды мен чакырып экспедициясын каржылап, Түштүк Сибирдин баарын кыдырдык. Ошондо Минусинск шаарында Мартьянов дегендин музейи бар. Мартьянов деген 1877-78 жылдарда купец экен өзү. Элден акча топтоп 2 кабат кызыл кирпичтен музей курган. Кийин музей Федор Мартьянов атындагы музей болду. Биздин Енисей каганатындагы, Кыргыз каганатындагы жазма эстеликтердин, айкелдердин, балбалдардын баардыгын ошол жерге топтогон. Ошол жерде Барысбек кагандын эстелиги бар. Барысбек кагандын эстелиги түндүк Кавказияда Алтынкөл деген жер бар. Ошодон табылган, алып келип ошол жерге койгон. 1 метр 20 сантиметр бийиктиги, туурасы 40 сантиметр, төмөн жагы 30 канча сантиметр келген эстелик. Ошону алып келип, аны жасаганбы же өзү жасалуу даяр турганбы? Аны жасап ошол жерге койгон көзөткөндөн кийин. Барысбек каган 711-жылы көзөткөн. Ошондон кийин Көктүрккө келип, кайнагалары келип туруп, ошол эстеликти койгон. Анын Билге каган Күлтегин деген кайнагалары болгон. Алар түрк болгонго, кыргыз болгонго ошол? Түрк каганаты. Түрк каганаты ошол. Билге жанагы. Ооба. Аны кыргыз деп да жазып чыгышты. Жок, жаза берет да. Анан кийин алардын күйөө баласы Барысбек каган болгон. Тууган болушкан да. Кыз алышып, кыз беришкен. Тутумдашкан, кыз алып, кыз бериш деген мамлекетти коргош үчүн, бирине бири таяныч болуш үчүн кыздарын берген, күйөө бала болуп кылган. Ошонун натыйжасында кийин негедир чатактар чыгып, Барысбек каганды Көктүрктөр ошол өлтүрүшкөн да өздөрүчү. Билге каган жанагы Күлтегиндерчи. Анан бул кыргыздар жок болуп кетпесин деп дейт. Биз жеңдик дейт. Бирок жок болуп кетпесин, элде биз каган койдук Барысбектин ордуна. Биз эстеликти койдук, эстеп жүрсүн деп эстелик коюшкан. Жана жазып турупчу. Бул мамлекеттүүлүктүн маданияты деген нерсе дагы болгон да жердечи. Анан ошол эстеликти 11-жылы алып келип, мен эстампаж жасап келдик. Эстампаж деген бир жанакы Фукуяма деп Японияда бир деңиздеги цунами келип туруп, бир фабрикаларын шаар чайкап кетти го. Ошол фабрикада таштардагы эстеликтерди чеге турган атайын кагаз чыкчу экен. Эстампаж жасай турган кагаз. 1 квадрат метри $120. Ошондон алып келип, ошол эстампажын алып келгенбиз. Эстампажы үйдө турат, кагаздын бетерлиги түшүрмөй. Анан ошол биз алып келген эстампаждын натыйжасында Каныбек Иманалиев финансировать этип, Аскар Турунбеков деген биздин скульптор жигит эстеликти жасаттык. Ошол эстелик бүгүн биздин тарых музейине коюлду.
Тарых музейиндеги ким мен айттым эле, ким жасатты, ким алып келди булардын баардыгын. О, жазып коюш керек да. Жазбай Эч нерсе коюшуптур. жок. Анан кийин ошол эстелик азыркылап бир өзү өң түстөрүнөн бери, тамгаларынан бери бүтчү. Ошо эстелик турат. Аны мен айткам, муну котормолоруна бери коюп кой. Котормосу да жок. Ооба, котормолорун коюп койбосо эл кантип түшүнөт аны? Ооба. Котормолорун коюп коюш керек. Булардын баардыгы Кимдер таап келгенин жазып кичине баягы маалымат үчүн коюп коюш керек да. Ал эмгек да, ал өзү эле келип туруп калган жок го. биз деген жасадык. Унчукпай жүрүп жасадык. Азыр айта баштадык да, мынтип деген тиктепчи. Айтыш керек албетте аны. Сизге дагы бир суроо, мынабул ошол көп жылдардан бери өзүңүз айткандай ошо түркология изилдеп жүрөсүз. Азыр ошо негизги маселелери кайсылар ошо түркологиянын? Кандай бир чеңге, жерге келип калдыңыздар ошо дагы өнүктүрүш үчүн түркология маселесин? Эми бул жерде бул суроону бир канча бөлүкчөгө бөлүш керек да. Түркология деген аябай кең дүйнө да. Түркология деген бүткүл түрк элдерин тарыхын, маданиятын, этнографиясын, жашоо өзгөчөлүктөрүн, антропологиясын, тилин, фольклорун, айтор бар жогун изилдей турган илим бул түркология. Бүгүнкү күнгө түркология илими белгилүү деңгээлде келди. Мына 30 жыл биз эгемен түрк мамлекеттер уюму курулду. 6 түрк мамлекети өз алдынча эгемен болду. Мына ушул жакшы жагдайлардын жаңы нерселерди бериш керек. Түркология илими мурда Европада, Москвада, Ленинградда, Петербург, Борбор ошол жакта болсо, азыр биздин түрк мамлекеттерине өтө баштады. Азыр мисалы үчүн Европада, Америкада, Россияда, Кытайда мыкты түркологдордун баардыгы көз өттү, мезгил өттү. Баягы орус түркологиясы, венгер түркологиясы, немис түркологиясы, француз түркологиясы дегендер болгон. Алардын баардыгы аябай мезгил өткөн менен мыкты профессура көздөр өтүп, о мезгил өткөн натыйжасында алардын баардыгы мурдакы деңгээлине жетпей, азыр түрк мамлекеттери өтө баштады. Азыркы себеби түрк элдери биз бир болжол менен 200 жылдын ичинде биздин өзүбүздөн мына эгемендик келгенден бери биздин өзүбүздөн Казакстанда, Өзбекстанда, Түркменистанда, Азербайжанда, Түркияда, Кыргызстанда өзүбүздүн эң биринчи иретте өз мамлекеттерибизди, элдерибизди тааныp турган адистерибиздин тобу пайда болду. Ал эми түркологияга келгенде дагы азыр да ушундай. Биздин өзүбүздөн кыргыздардан чыккан мыкты түркологдорду дүйнө эсептеше баштады. Мисалы үчүн ошо биз четке чыкканда Конкобаевдин тобу деп коет. Мисалы үчүн Нурдин Усеев. Азыр ошо түрк жазма эстеликтерин изилдөө боюнча дүйнөдөгү эң алдыңкы катарда турган окумуштуулардын бири. Биз Кыргызстан деле аны билбейбиз, тааныбайбыз. Жакшы экен. Негизбек Шабданалиев бул Махмуд Кашкаринин тили жагынан мыкты аябай адис. Карахандардын тили боюнча мыкты билет. Махмуд Кашкари Кудатқубиликтин тилин оригиналында окуп түшүнө алат. Мирзат Ракымбек уулу деген мен дагы окуучум бар. Ал Чагатай тилин, Осмон түркчөсүн суудай семчкедей чыгат. Мындай адистерибиз бар азырчы. Бирок тег эле биз баалабайбыз. Ошо Чагатай тилиндеги сөздөрдү, ошол байыркы кыргыз тилиндеги сөздөрдү, жана Карахан сөздөрдү, ошол сөздөрдү которуп жазылып калды дейм, бир маанисин келтирип, азыркыга бир колдонуп неме кылсак болобу? Же алар ошо боюнча эски боюнча калдыбы? Бул жерде мындай чоң нерсе бар да. Өткөн жылы Молдонияздын 200 жылдыгын белгиледик. Ошондо Молдонияздын доорундагы жазууну билбеген көп кишилер Омар Соронов аксакалыбыз эметип окуп жүрөт. Бирок ошонун жанында менин окуучум
Гүлзада Нармаматова деген кызыбыз бар. Мм. Ошо Молдонияздын 3 тептеринин баардыгын окуп, азыркы латын алфавити менен транскрипциялап, Мм. магистрдик диссертациясын дагы, докторлук диссертациясын да коргоду. Докторлук диссертациясынын жетекчиси мен. Мм. Тиги неме магистрде мен элем, кийин Ахмет Буран деген неметкен. Азыр биздин өзүбүздүн кадрларыбыз бар, мисалы үчүнчү. Мм. Анан булардын баардыгын бүгүнкү күндө биздин Илимдер Академиясындагы же университеттин кафедраларындагы буларга кандайдыр бир мамлекеттик камкордук, мамлекеттик бир заказдар керек. Мм. Мисалы үчүн Кыргызстандын аймагында Махмуд Кашкари менен Жусуп Баласагун Кыргызстанда туулган кишилер. Ооба. Жусуп Баласагун Токмокто туулган, Баласагун шаарында. Ал эми Ысык-Көлдө Барсканда Кашкары. Махмуд Кашкари туулган. Мм. Эмне себептен биз өзүбүз катары буларды Ооба. Бизде изилдешибиз туулуп керек. атса, Изилдешибиз жерде керек. жашап, биздин жерибизде. Ошондой эле Ташрабат, биздин Алайкууда Карахан тилиндеги бир жазууну башында чет мужума болуп, кийин мен дагы жаздым. Мм. Мен Кумар Ярамук эс алып жатып 1073 жылы 25 майда дүйшөмбү күнү жаздым деген жазуу бар. Карахан тилинде. Мындай эстеликтерибиз бар. Ошолордун баардыгын кийин Чагатай тилиндеги мен дагы 2 окуучум дагы ошо Кыргызстандагы Чагатай тилиндеги эстеликтерди изилдешти. Азыр адистерибиз бар. А бирок ошолорду пайдаланган мамлекет жок. Кызыккан деңиз Окута турган ошолорду ошолорду сүрөп тапкандарын чыгарып, элге жайылтып, жанагы эмгек, жана сиз айтып аткан Нурдун Усеев деген мен укпапмын башта. Жок, өзүн угуп жүргөн, бирок жанагындай эмгек жасагандыгын мына сизден угуп атам. Каганат доорундагы байыркы кыргыз тили дейсизби? Ал деген жакшы да, ошол 30 эле неме менен чыгыптыр. Ал кимге жетет ал 30 тираж менен дедиңизби? 30 нускада. Эми Манас университетинде ошондой 30 тираж менен чыгарып интернетке коюп коебуз дешкен ушундай тартышуундагы жетекчиси бар. Болбосо Манас университетинде финансы дагы мүмкүнчүлүктөр аябай көп эле. Ооба. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы Түркиянын акчасы келди, өздөрү ичти жеди кетти болуп калып атат да. Жакшы бир илимий проект жасалган жери жок. Ооба. Ошолорду деген мен айтып жүрүп түрк туугандарыма жаман көрүндүм да. А негизи жасап койсо болот эле. Болот эле. Ошону 30 тираж менен чыгарбай, жакшынакай эле чыгарып, балким ал жерде дагы бир башка маселелери бардыр, баягы улуттук ар кандай эми анын ичтеги билбегенибизден бир нерсе деп айтыш кыйын. Мына эми азыр өзүңүз да айтып кеттиңиз жана сөзүңүздөчү. Мен ошол суроону дагы камдап койдум эле сизге берейин деп. Мынабу түрк тилдүү деген аталыш тууралуу. Бул качан чыкты? Бул качан пайда болгон? Ушул тууралуу да бир маалымат бере кетсеңиз. Эмне үчүн түрк тили деп айтылат? Эмне үчүн түрк тилдүү элдер деп айтылат? Мисалы, бул азыркы түрктөргө байланыштуу айтылганбы, же азыркы түрктөргө мунун тиешеси жокпу? Байланышы жок. Азыркы түрктөргө байланыштырып жүрүшөт. Бирок булар деген орус түркологиясында 18-кылымда тюркоязычные народы деп жазышкан, славяноязычный народы, русскоязычный народы деп орус түркологиясы жазган да. Булардын тарыхтарынан бери белгилүү, кимдер ошону неметкендерден бери белгилүү. Анан кийин ушундай жагдайда кийин Түркия өзүнчө чоң мамлекет болуп, Турецкая республика алып тиги атап койгондон кийин эле мурдакы түрк деген сөздү жалпы түрк элдерин билдирген сөздү энчилик, менчилик деп алды да. Азыркы Түркияга байланыштырып эле туура эмес түшүнгөн адамдарыбыз көбөйүп кетти. А чын-чынында андай эмес. Андай эмес. Андай эмес. Мисалы үчүн бүгүн ошентип айтканда киши жок болуп атпайбы? Мындан кийин буга чейин бир 7-8 жыл мурда Түркияда эң мыкты, büyük, эң чоң түрк аалымы бар, түрколог аалым бар.
Ахмет Бишан Ержуласын деген. Ал киши менен биз 8 Советтер Союзунан барган түрколог 91 жылы СССР учурунда түрк тилдеринин салыштырмалуу сөздүгүн жазганбыз. 7,5 миң түркчө сөздү азербайжанча, башкуртча, казакча, кыргызча, түркмөнчө, татарча, түркмөнчө, акырында 10 тил катары орустун тилин коюп 1600 канча беттен турган сөздүк жазганбыз Анкарада. Анкарада. Анан кийин анын Сизде бар ошол сөздүк? 600 канча беттен турган анын кыска грамматикалык индекстерин да чыгарган 2 том килейген сөз. Бул Махмуд Кашкариден кийинки эле түрк тилдеринин салыштырмалуу экинчи сөздүгү. Анан бүгүнкү түшүнбөстүктүн натыйжасында өзгөчө биздин эл Советтер Союзунун мурдакы эли түшүнгөн эмес да. Бир кызык нерсе бар бул жерде. Мынау биринчи орустар, орус падышачылыгы эң биринчи түрк элдери менен мындай каршысына келип учурашкан эл булар сахалар болгон. Сахаларды деген орустар тааныганы Жакут деген көп болгон. Азыр алмазды Жакут дешкен да түрк элдерчи. Анан Жакутту Якут деп айтып атышып орустар. Саха Якутия деп, Саха Якут ели деп басымдуу болуп кетти да. А бирок сахалардын аттары өзү Якуттардын аттары Саха негизи. Ал эл негизинен 3 чоң этникалык топтон турат. Биринчи топ Каңгыладос дейт. Азыркы биздин Түркстан элдеринин курамындагы Каңлы деген. Каңгы деген эл. Каңгаладос дейт. Бүгүнкү сахалардын чоң тобу ошолор. Андан кийин булардын курамында Курхан дегендер болгон. Азыркы буряттардын аталары. Бир бөлүгү ошолор. Экинчи чоң бөлүгү бул Енисей кыргыздары дечү, азыр Сибир кыргыздары деп айтсак болот. Сибирде жашаган кыргыздар. Якуттар келгенде ошо Якут болуп аталып, кийин деңиз аркылуу биринчи келсе 400 жыл мурда. Кара аркылуу кышындасы Тобольдо Мессершмитт келгендей тоңгондо жер. Анан чана менен өчкөндө жер. Суулардын үстүнөн бүт чана менен өчүп, биринчи көргөн эли кыргыздар болгон. Киргизи деп бүт эле орустун ошол 17-чи кылым, 18-чи, 19-чу, 20-чы ал турсун мынау 1926 жылдагы СССРдин эл каттоосуна чейин киргиз деген ат аябай көп болгон. Анан кийин казактарды көргөндө булар киргиз кайсак экен деп айта баштаган. Бүт эле киргиз болгон. Тарыхтарында киргизская землица деген бар, кыргыз жери деген. Сибирдин баарында кыргыз жери деп жазышкан. Анан кийин булардын баардыгы казактар дагы биз киргизсиңер деп, кийин баягы мамлекет кургондо дагы Киргизская республика деп, казактардын республикасы ушундай чаташуулар болгон да. Негизинде кыргыз элинин тарыхта аябай чоң ролду, чоң аймактарды ээлеген тарыхтагы таасирдүү эл болсо дагы кийинки Совет доорунун учурунда өзгөчө мына кийинки кездерде биздин арабыздан чыккан окумуштуулар же мамлекеттин кандайдыр бир кызыкчылыктары жок болгондугунун натыйжасында биз көчүрмө тарых менен түшүнүккө ээ болгон эл болуп калдык. Орус эмнени жаса ошол тарых бизге чоң нерсе болду. А болбосо бүгүнкү кыргыз тарыхын, Кыргызстандын тарыхын ревизиялай турган, реформалай турган учур келди. Тарыхый туура эмес түшүнүктөрдү оңдой турган учур келди десек болот. Орустар жазган тарых бар, бурмаланган тарых. Көрдүңүзбү? Бурмалап салган. Канчасын жок кылып жиберишти, Кудай билет. Анан ошого орус келгенде дагы, Кытай башкалар келгенде дагы алар жергиликтүү элдин, жергиликтүү кыргыздардын тилин билген жок. Көрүп туруп, алып турсун Прижевальский келгенде дико каменные киргизы вон там ходят, как бараны пасутся деп бутак алып аткан жерлери бар да. Анан кийин
Бул жагдайлардын баардыгын Кыргызстандын тарыхы кайра караш керек. Себеби Кайра карап, Садыр тактап Жапаров жазып жана чыгыш керек. Кыргызстандын өнүгүшүнүн жаңы багыттары деген китебинде бир жакшы сүйлөмү бар. Экинчи бетинде эле, үчүнчү бетинде кыргыз тарыхын кайра жазуу керек депчи. Ооба. Мына Чын- Кытайдан кече эле Кыяз Молдокасымов барып Мгм. келди. Мына келишимге кол коюп келдик деп. Мен Мгм. андан дагы интервью алдым, сүйлөштүм. Айтып атат ошол. 2200 жылдыгын жанагы Сымасияны таап берсе Кытай тарыхынын атасы деген. Эми ошол тарых дагы 800 жылга Ооба. нары тереңдеди деп айтып Ю атат. Тайшан тапты деп. Ютайшан. Бар. Ошолордун баарын чогултуп кайрадан жазыш керек го бу тарыхты, туура. Эми бул жагынан дагы мен өзү тарыхчы эмесмин. Жанагы тентип таштак эстеликтерди, Кыргыздан калган эстеликтерди, башка түрк элдеринин маданий эстеликтерин изилдейм деп жүрүп, мен көп жерди көрдүм да. Мен көргөн жердин баардыгында кыргыздардын руханий жана маданий, материалдык маданияттарынын эстеликтери толтур. Монголиянын аймагында көп жердин баары кыргыз үйүрдү. Кыргыз көрүстөнү деген сөз. Кээ бир жомокторунда балдарды кыргыз деп коркутушат, кыргыз депчи. Илгери орус келатат деп коркутчулук. Ошондой нерселер бар. Кыргыз келатат деп. Анан кийин орустар биринчи мен Кавказиядан частушка жазып алгам. Орустар кыздарын ал дагы далдоорок алыс жака баспагыла. Кыргыздар страшный тиңдей мындай деген частушкалар бар. Себеби кыргыз элинин тарыхый ордун калыбына келтирүү эң биринчи иретте Кыргыз Республикасынын мамлекет катары чоң милдет. Ооба. Муну эске алышыбыз керек, ойлонуш керек деп мен ойлойм. Агай, анда дагы суроолор бар эле. Биздин убактыбыз чектелип болуп калды. Сиз келип бизге ушу кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктадык. Саламатта калыңыздар.